Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу энергетиктер. Сиздерди урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жана министрлер кабинетинин атынан жаңы техникалуу болушуңуздар менен чын дилимден куттуктайм. Техниканын баары биздин өзүбүздүн Кыргызстандан жасалып чыгып атат да. Ошого байланыштуу ата мекендик авто куруучулардан сатып алып атабыз. Анан жанагы бригадный машинелерди биз былтыр алып көргөнбүз, региондорго бергенбиз. Бүгүнкү күндө өзүн жакшы көргөздү да. Кышкы мезгилде кар, тоо, таштарга өзүңөр билесиңер биздин линиялар, трансформаторлорубуз ар кайсы жерде жайгашкан. Ошого байланыштуу ошого жетиш кыйын. Азыркы убакта ошого ылайыктап бригадный машине, анан кийин ошо жетекчилерге машине сатып берип атабыз. 54 машиненин баасы где-то 100 миллиондун тегерегинде акча болду да. Бул улуттук электр тармактарынын өздүк каражатынан алынып атат да. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ошо энергетикага реформа кылгыла деп тапшырма бергенден баштап ошол реформанын алкагында финанс каражаттар бошоп, ошонун экономиясына алынып жаткан автотранспорт да.